Урматтуу коллеги, азыр мен сиздерге сайт аркылуу кантип заказ кетирет ошол жөнүндө түшүндүрүп бермекчимин. Анда эмесе баарыбыз эле личный кабинетке киргенди билебиз. Личный кабинетке киргенден кийин бул жерде оформить заказ деп турат. Аны басабыз, заказ по артикулу алабыз. Быстрый заказ деп чыкты. Бул жерде мен өзүм буга чейин заказдарымды тандап алганмын. Сиздер 3 сызыкты басып туруп, бул жерде продукция деген бар. Продукция деп плюсту бассаңыздар, категория чыгат. Ошол категорияга кирип, өзүңүздөргө каалаган заказыңыздарды тандап аласыздар. Кантип тандаганда азыр мен көрсөтүп берем. Косметикага кирип, мисалы, макияжга тиешелүү нерсени бассаңыздар, ушинтип чыгат. Чыккандан кийин купить дегенди басасыз. Купить дегенди басканыңызда, мына жерде байкасаңыз, мынаны корзина 8 болуп калды. Жана 7 болчу. Анан дагы купить дегенди бассаңыз 9 деп чыгат. Кайра ошо корзинаны басып, перейди в корзина кыласыз. Заказыңыз чогулгандан кийин. Андан кийин бул жерде заказыңызды карап алсаңыз болот өзүңүздүн. Заказыңыз чогулгандан кийин текущая доставка деп чыгат. Изменить доставка кылып туруп, бул жерден но плюсту бассаңыз, биринчисиде ушундай чыгат. Кыргызстан дегенди басып туруп, азыр мына Кыргызстан дегенди басып туруп, Кыргызстан дегенден странадан Кыргызстанды тандап аласыз. Область дегенге кирип, кайсыл областьте болсоңуз, ошол областьты тандап аласыз. Мен Жалал Абадты тандайм, андан кийин город болот, городдон кайра эле Жалал Абадты тандайм, центрде болгонум үчүн. Пункт выдачи дейт. Бул жерден список дегенди басып аласыз. Бассаңыз, сиздин шаарыңызга жакын офистер бар. Мага Зиминан офиси керек, выбирать кылабыз. Сохранить, сделать по умолчанию деп турат, ошону басабыз. Болду, уже биздин адрес доставкабыз тандалды, заказдарыбыз чогулду. Продолжить кылабыз. Продолжить кылгандан кийин бул жерден дагы бир сыйра текшерип алып туруп, анан утвердить заказ деп коебуз. Уже биздин заказыбыз успешно болду, кетти. Кайра ошол адамдын сүрөтүн бассаңыз, мындай заказы, анан кийин личный кабинет деп чыгат. Личный кабинет дегенди басып туруп, дагы бир сыйра адамчанын сүрөтүн басып туруп, мои заказы дегенге киресиз. Мои заказы дегенге кирип туруп, бул жерден азыр менде черновик болуп калды. Сизде бул жерде черновиктин ордуна готов сборка деп чыгып калат. Кирип, заказыңыз кайсыл күнү келет, канча балл болду, ошону текшерип алсаңыз болот.